Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен. Абу Муса радиаллаху анхудан риваят Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Алла Таала илим жана хидаят тартуулап мени адамзатына жибергендигин жерге нөшөрлөп аябай көп жааган жамгырга салыштырса болот. Жерди 3 түргө бөлсө болот. Жердин бир бөлүгү таза эле, ошондуктан сууну өзүнө сиңирип алып, көптөгөн өсүмдүктөрдү өстүрүп, жайлоолорду жашылдантат. Жердин башка бир бөлүгү катуу эле, сууну өзүнө сиңирбей, көлчөк кылып топтойт. Бирок Алла Таала аны пайдалуу кылган. Адамдар ал суудан ичип, мал жандыктарына берип, эгин-тегиндерин сугарышат. Эми булардан сырткары жамгыр жааган жердин дагы башка 3-чү бир бөлүгү бар. Ал сууну өзүнө сиңирип, өсүмдүктү өстүрбөйт, көлчөк кылып суу топтобойт. Түз жана сыйда жер. Адамдар дагы ушулар сыяктуу 3 түрдүү болушат. Биринчи түрү динден түшүнүк алып, Алла Таала мага берип жөнөткөн хидаят ага пайда берди. Ал илим үйрөндү, анан башкаларга да үйрөттү. Экинчи түрү өзү пайда албаса да башкаларга пайда жеткирди. Үчүнчү түрү көңүл бөлүп караган да жок. Алла Таала мага берип жөнөткөн туура багыт насааттарды кабыл алган да жок. Бухари. Усман бин Аффан радиаллаху анхудан риваят Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Куранды үйрөнүп, анан үйрөткөнүңөр силердин эң жакшыңар деди. Бурайда Аслами радиаллаху анхудан риваят Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Куранды окуп, түшүнүп, ага амал кылган пендеге кыямат күнү нурдан жасалган таажы кийгизилет. Анын нуру күндүн нурундай болот. Ата-энесине бүткүл дүйнө тең келе албайт. Бүткүл дүйнө тең келе албай турган 2 кийим кийгизилет. Алар ата-эне. Бизге эмне үчүн бул кийимдерди кийгизип жатышат деп таңдана сурашат. Балаңар Куран окуганы үчүн деп жооп кайтарылат. Муаз Жухани радиаллаху анхудан риваят Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Ким Куран окуп, өкүмдөрүнө амал кылса, кыямат күнү анын ата-энесине ушундай бир укмуш таажы кийгизилет. Таажынын нуру эгер асмандагы күндү бириңер үйүңөргө алып кирип алсаңар кандай жарык болот, ошол таажынын нуру аныкынан да нурдуу, жарыгыраак болот. Ал эми Куранды окуп, өкүмдөрүнө амал кылган пенденин өзү жөнүндө кандай ойдосуңар? Башкача айтканда, ата-энесине эле ошончо чоң сыйлык белектер берилип жатса, Куран окуп ага амал кылган пенденин өзүнө кандай деген белектер берилет? Абдулла бин Амр бин Аас радиаллаху анхудан риваят Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Ким Курани Каримди окуса, ага аян түшпөсө да, пайгамбарчылык илимин 2 кабыргасынын ортосуна көкүрөгүнө алыптыр. Көкүрөктөрүндө Куран сакталган, Куран ээлери каарын төгүп ачууланган же корс орой мамиле жасаган түркөй адам сымал дегеле башкалар сыяктуу жинденүүлөрү ылайыксыз, жарашпайт. Жабир радиаллаху анхудан риваят Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Илим 2 түрдүү болот. Бири жүрөктөгү илим, бул пайдалуу илим болуп саналат. Экинчиси тилдеги илим. Бул адам баласын айыптаган Алла Тааланын айыптоочусу. Укбай бин Амр радиаллаху анхудан риваят биз Суфада отурган кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам келип, күн сайын эртең менен эрте Буткан же Атик базарына барып, бир күнөө жасабастан, уурулук кылбастан, тууганчылык мамилени үзбөстөн 2 өркөчтү, 2 төөнү бекер алып келишти. Кимиңер каалайсыңар? Деди. О Алланын элчиси, баарыбыз каалайбыз дедик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эртең менен эрте мечитке барып, Алланын китебинен 2 аят жаттоо же бирөөгө үйрөтүү 2 төөдөн жакшы, 3 аят 3 төөдөн, 4 аят 4 төөдөн. Ошентип сан көбөйүп улана берет.
пайдасы. Аяттардын саны эркек жана ургаачу төөлөрдүн жалпы санынан абзел. Мисалы, бир аят бир ургаачу жана бир эркек төөдөн жакшыраак. Муавия радиаллаху анху айтат: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтып жатканын уктум. Кимге Алла Таала жакшылык ыраа көрсө, ага дин түшүнүгүн берет. Мен болгону таратуучумун, ал эми Алла берүүчү. Пайдасы. Хадистин экинчи бөлүгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам илимди таратат, Алла Таала ошол илимди түшүнүүгө, ой жүргүртүүгө жөндөм берет. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мени көкүрөгүнө кысып: "О Алла, буга Курандын илимин бер" деп дуба кылды. Амин я архамар рахимин. Аллахым баарыбызга да Куран илимин берсин. Аллахым баарыбыздан ыраазы болуп, ыраазы кылып, эки дүйнө пайдалуу илим берип, эки дүйнө бактылуулардан кылып, Аллахым эки дүйнө жакшыны насип кылып, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Амин я архамар рахимин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад, жазаллаху анна Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллям бима ахлухум.